Талаш шаарынын тургуну Калыя Субанбекова гүлдөрдү өзгөчө жакшы көргөн айымдардын бири. Анын колундагы ар бир гүл жанданып, өзүнчө көрктөнүп чыгат десек болот. Калыя айым гүлдөр менен сырдашып, алардын маанайын сезе билет. Мен өзүм гүлдү өтө жакшы көрөм. Ушу гүл менен дем алып, гүл менен жашап келатам. Муну баарыңар эле билесиңер. Быйыл дагы мынакей жаз майрамы 8 март аялдардын майрамы, кыздардын майрамы келип калды. Ошого жараша тюльпан гүлдөрүн алып келдим. Былтыр 5000 штук алып келгем, быйыл 9000 штук алып келдим. Таза Голландияныкы да, бул гибрид эмес, бул. Жыл сайын жаз жыттанган маалда Калыя Субанбекова жоогазын гүлдөрүн сатыкка чыгарат. Жаздын алгачкы элчилери болгон бул кооз гүлдөрдү ал атайын Ташкент шаарына барып алып келет. Ал жактан Голландиянын жоогазындарын тандап, сапатына өзгөчө көңүл бурат. Ар бир түстү өзүнчө маанай, өзүнчө каалоо катары көрөт. Негизи тюльпан гүлдөрү бул жаздын символу да. 8 мартта ошо основной тюльпан тартууланат да, белекке тартуу болунат. Жигиттерге айтар эле, балдарга айтат элем, ушул тюльпан гүлүн алышсын, белек кылып тартуулашсын, жигиттер кыздарына берсин, сүйлөшкөн жигиттер сүйлөшкөн кыздарына, апаларга тартуулашсын. Менде 15 түрү бар. Андай кымбат эмес. Оптом 120 баштап берип баштайм, розница 150 чейин. Жаз айында айрыкча айымдардын майрамы жакындаганда жоогазындарга болгон суроо талап күчөйт. Анткени жоогазын сулуулуктун, назиктиктин жана жакшы маанайдын символу. Калыя айым үчүн бул жөн гана соода эмес, бул адамдарга кубаныч тартуулоо. Ал жоогазындарды сатыкка чыгарууну жакшы салтка айландырган. Назик гүл да, назик гүл өзүнөн өзүнө, адамды өзүнө тартып турган гүл да бул тюльпан. Бул азырда мындай жаңы кесилип, жол жүрүп келгенге чарчап турат. Муну суугарып, сууга салгандан кийин бул баштары эле бир 20 сантиметрге чейин чоңоет да. Анан чоңоюп өзүнүн көркүн тартуулаганда аябай адамга жагымдуу, жугумдуу гүл да. Жакшы гүл бул өзү. Тюльпан 8 марттын символу да. Мындан тышкары ал бөлмө гүлдөрүнүн ичинен цикламендерди да өстүрөт. Назик, бирок чыдамкай бул гүлдөр да анын камкордугунда өзгөчө гүл ачат. Калыя айым ар бир гүлдү баладай багып, ар бирине мээрим төгөт. Бул цикламен гүлү. Бул цикламен гүлү аябай суукка чыдамдуу. Сууду жакшы талап кылган, көп жылдык үйдүн гүлү да. Бул дагы ушу ал азыр ушу гүлдү чем башка белекке бергенден көрө, башка подарка кылып, башка заттарды бергенден көрө гүл берип калышты бизде. Ушу талас эл эмес, ушу Кыргызстан бүт эле уже гүлгө басымдуулук жасап калышты да. Калыя Субанбекованын гүлдөргө болгон сүйүүсү жөн гана хобби эмес, бул анын жашоосунун бир бөлүгү. Калыя Субанбекова үчүн гүлдөр сулуулук, үмүт жана жылуулук тартуулаган табияттын белеги. Жаз келген сайын таласта жоогазын жыты аңкып, Калыя айымдын эмгеги менен шаар тургундарынын маанайы көтөрүлөт. Анткени ал саткан ар бир гүл сүйүү менен тандалып, мээрим менен сунулат. Айжамал Байырбек кызы, Мелис Элебесов, Ынтымак Мейманбеков, Атайын таңкы талас берүүсү үчүн.